Assalamu alaikum tuğanlar. Benim mekendeshlerim. Bugün 27 yanvar 24 yıl. Sizler üçün bugün vaqt bölüp uy tartqanny ketip otam. Menden 65 kilometr alыстыкта жайлашкан жайыты кенен çöp жем кенен айылга кетип отам. Ошол айылдын барып эки үйдү тартып келейин деп отам сиздерге. Жери кенен участкалары кенен ошолорду барып тартып келип сиздерге чыгарайын деп жатам. Анан суроолор көп келет. Неге үйдүн баалары көтөрүлүп кетти деп. Үйдүн баалары ар кандай эле болгон ошол мезгилде эле. Башында 170 миң менен 450 миңге үй сатылып кеткен. 700 миңге сатылып кеткен. Ошондой үйлөр болгон. Баалары ошол эле сиздин жашаган азыркы үйүңүздүн, мисалы Кыргызстанда болсо, Эшматтын үйү 300 миң сураса сатам десе, башка Ташматтын үйү ошол салымына жараша 7 миллион сурашы мүмкүн. Ошондой эле биякта деле ошондой үйлөрдүн баасы мен койбойм. Үйдүн баасын ээлери коет, өзү коет. Ошол баага жараша мен чыгарам үйлөрдү. Анан сиздер 170 миңге, 200 миңге, 150 миңге чыккан үйлөрдү көрүп калып, ошондой үйдү сурап атасыңар. Аны Авитодон эле жык тапса болот. Бирок менден алыс алар. Менден алыс. Анан кээ бирки адамдар мен ошол берген маалыматымды угуп чалышат мага. Анан 100 миңдик, 200 миңдик үйдү таап алып, менден 300-400 километр алыстыктан барып келесиңби дейт. Мен албетте барып келем. Барып тартып келем. Барып келишим 700 километр болсо, барып келишим. Анан аны барып бир жолу барып келишим эле. Анан ал жака 4 жолу барып келиш керек да, үйдү алгандан кийин. Үйдү алса 4 жолу да, 5 жолу да барып келиш керек. Документini текшергенге, документini оформление кылганга, анан барып алганга, аны нотариальный доверенности барып тапшырганга 4-5 жолу барып келиш керек. Анан ошону кызмат акыма 30 миң эмес 50 миң болот десем, адамдар башкача ойлоп калат окшойт. Ошого өзүңөр келгиле, бир келип, бир үйдү алып, бир акчаңыздарды коротсоңуздар, ошондо билесиздер. Буга чейин келип кеткендер, Москвадан келип, алар акчасын коротуп көргөн, билген, жакшы эле акча кетип калат экен. Ошондо дагы меникиде жатып турушкан алар. Эгерде сиз барып гостиницада жата турган болсоңуздар, эсепти чыгарып эле койсоңуздар болот, келип кетишиңиздер канча. Анан жумушуңуздардан айрылып, ошол эле айлыктан калып, ошол эле бардыгы ошол эле акча андан да ашып кетет туугандар. Мен жөндөн жөн 50 миң алган жокмун ал жакка барып келгенге. Өзүмдүн айылымдын тегерегинде 60 километр, 50 километр болсо, мен 30 миңге барып иштеп келем достор. Барып 4 жолу ошол эле үйдү барып 4 жолу барыш керек. Бир күндө бүтпөйт ал нерсе. Ошону эме кылыңыздар. Назарыңыздарга алыңыздар да. Себеп бул биякта моундай кыш күнү момтуп машинаны жалдыратып барып келиш, мага зың барып зың кайтып келиш. Кээ биркилер ойлонот, бир жолу барып келишиң ошончо, эже бир жолу, байке бир жолу эмес, акалар, укалар бир жолу эмес. Сиздер үчүн барып тартып келишим. Анан ошол кайра сизге жагат да ол. Кайра барып ошол үйдү келишим түзүп, нотариуска алып барып, нотариустан сиздин доверенностьиңизди алып, нотариустун доверенности бир күндө сиз жөнөткөн күнүңүздө келсе дагы башка күндөн барып алам мен. Себеп ал түнү жөнөтүп калышыңыз мүмкүн. Москвадан жөнөтсөңүз башка убакыт болуп калат, биздин 5 саат айырма. Мен нотариуста күтүп отурбайм да сиздерди качан. Сиз жөнөткөндөн кийин мен жөнөттү, чаласыз, мен жөнөттүм деп эртесиге барам. Анан ошол эле доверенности барып келиш үчүн эле мен канча убакыт жоготом. Анан барып тапшырам, келишим түзөм.
келишим түзгөндөн кийин ал дагы эмени төлөш керек, юристке төлөш керек, барыш керек, жолугуш керек. Анан ал дагы мен каалаган убактымда эмес, мен жазылган убакытка мен жазып коет, келишим түзүп кетем. Анан ал келишим түзүлгөндөн кийин убакыт жок. Себеп мени МФЦга кел Данияр, сен жазылбай туруп эле кирип кетсең болот дебейт да. Ошентип 4-5 жолу барышка туура келет да бир жерге. Анан ага жазылыш керек МФЦга. Жазылгандан кийин ал МФЦ паланчы күнгө деп айтат. Ошо паланчы күнгө мен жетип келишим керек. Жетип келгенден кийин тапшырам. Тапшыргандан кийин алар мага 9 күндөн кийин чалат. Данияр келип алып кет, документ даяр болду. Ошо менен 5 жолу бир үйдү 5 жолу барып келишке эме кетет. Менин мээнетим кетет. Анан барып келиш оңой эмес. Арада башка иштерди да кылып кетем. Бирок ошол нерсе бүт бардык акча да. Барып келиш, тапшырыш, барыш бир күн убакыт кетет. Ошого достор, кимге жакпаса, Данияр мынча алып атат экен деп, келгиле өзүңөр. Ошону кылып көргүлө. Анан ошондо сиздер чыныгы билесиздер. 30 000 эмес сиздин акчаңыз такыр эле 50 000 эле кетип калат. Мындай эле кетип калат 50 000 акчаңыз. Сиз даярданбай үйдү келишим түзүп келесиз, бирок үйдүн албетте бир маселеси чыгат. Албетте бир маселеси сөзсүз чыгат. Сиз ошол сөзсүз чыккан маселени 1 мүнөттө жое албайсыз. Сизге мөөнөт керек болот, убакыт керек болот. Же такыр эле жое албай каласыз. Башка үй караштырасыз. Ушинтип маселеңиз көбөйүп кете берет. Ошол маселе менен кошо чыгым дагы көбөйүп кете берет, достор. Бияка уже келип кеткендер билет да, келип кетиши эле канча акчага түшүшүн. Ошого достор, кимге жакпаса албетте сиздерде башка альтернатива бар. Башка ошол келип кеткиле. Жумушуңарды таштап, мен сиздердин үйүңүздү барып тартыш үчүн өзүмдүн жумушумду таштап барам да. Ошолго эмгек акымды алам. Эгерде ушундайлар да бар да, чалышат, мен эмгек акымды эсептешим. Көп андайлар. Мен сиздер үчүн өзүмдүн айылымдан чыккан үйлөрдү бекер эле чыгарып берип атам. Бекер. Анткени мен 5-6 кадам басып туруп чыгарып коем. Азыркы учурда мен мисалы кетип атам 67 километр алыстыкка кетип атам. Мына жылкы багам дегендер могу жерде бир 70 баш жылкы бар. Өткөндө видеого чыгардым эле го. Жүрөт -20да жылкылар жүрөт. Ошого достор, кимге жакпаса албетте өзүңөрдү бир иштетип көргүлө. Жумушуңарды таштап, бала чакаңарды таштап келгиле могу жерде. Жаккан сиздерге 100 000ге чыккан үйдү алгыла барып. Ошол жерде текширгиле документтерди. Ошол жерде кай жерде нотариус бар билгиле. Самолеттон түшүшүңүз менен эле сизде чыгым башталат. Ал жакка жетиш үчүн сиз билет аласыз, поездга, автобуска. Анан ал айылга келгенден кийин сиз айылда бирөө сизди конок кылып алабы де. Конок кылып албайт да. Ал айылдан сиз чыгып кетип районго жакыныраак гостиница барга барасыз. Гостиница 3 000 турат азыр бир күндө. Анан ал жакка да гостиницага жетиш үчүн да такси керек да. Такси менен барасыздар. Маршрутка жүрбөйт биякта. Сиз ойлогондой, Москвада жүргөндөй биякта андай нерсе жок. Ар бир айылда маршрутка каттап жүрөт. Каттабайт биякта. Такси дагы районго барыш үчүн 2,5 000 алат. Достор, ошондой чыгымдарды назарга алып, эсепти чыгарып, анан ойлонуп, анан бир өзүңөрдү текширгиле, келгиле. Анан ошондо билинет да кандай эмне, канча эсеп, кандай болот экен, канча кетет экен. Тарынгандар тарына берсин, өздөрү билет. Ошо тарынгандарга эле мен айтып атам, барып өзүңөр алгыла деп. Өзүңөр келгиле мына жерге. Чуркаганыңардан кийин билесиңер кандай эмне болуп атканын. Үй алыш оңой эле, бирок ал үчүн убакыт кетет. Бир күндүк иш эмес.
кээ бирки үйлөрдүн чыныгы маселеси чыккандар көп. Алар мен жарыя кылбайм, себеп илактап атасың деп айтат да адамдар. Мен ошого ал маселелер өзүм жойгонго аракет кылам. Жоюп, жокко чыгарып, үйдү бүтүрүп, документти алып адамдарга берем. Азыркы учурда материнский капитал менен алгандар көп болуп атат. Мат капиталдары бар экен. Ошол мат капиталды көп адамдар түшүнбөй сурап атат да, бул эмне деген деп. Бул бир гана орус жарандыгы бар адамдарда эле болот, балдары болсо. Орус жарандык бар адамдар, балдары жаш балдары болсо, 1, 2, 3 балдары болсо, ошолордун же азыркы жаңы мыйзам менен биринчи баласыга берген болот, же экинчи баласыга берген болот эски мыйзам менен. Достор, ошентип ошол акча ал бир гана үйгө же үйдүн шарттарыны жакшы өзгөрткөнгө бөлүнгөн ал акча. Аны ошого эле иштете аласыз. Ошондо эгерде сиздин үйүңүз болсо, ошол үйүңүздүн шарттарыны ыңгайлуу шарттарга өзгөрткөнгө ошол акчаны иштетсе болот, арыз жазып. Же үйүңүз жок болсо, ошол үй алганга мисал ошол акчасы канча болсо, 700 миңдиктер бар, 500 миңдиктер бар ошол адамдарда. Ошол 500 миңдик өкмөт берилген акчаны мисал 300 миңдик үйдү алып туруп, калган акчасыны ошол эле счеттө калтырып койсо болот. 300 миң эле үйдү алып, кийин үйгө келгенден кийин үйдү шарттарын өзгөртүш үчүн, ыңгайлуу жасаш үчүн ремонтко ошол шарттарга чыгым бар. Ошол чыгымды ошол эле остатка акча менен бүтүрсө болот. Алып туруп материал, строй материал, мебель ошентип алса болот да. Өкмөт ошентип бөлгөн. Эгерде жок толугу менен 500 миңдик үй алам десеңиз, ошондо 500 миң. 1 миллиондук үй алам десеңиз, анда баягы 500 миң өкмөт берген акчаны алар дагы эскертип кетейин. 500 миң, 700 миң, 750 миңдик эмелери бар, сертификаттары бар. Ошол ар кандай чыккан. Жылына өсөт да ал. Ошону айтып кетейин. Ошол мисалы миллиондук үйдү сиз 300 миңини кошуп туруп, 700 миң өкмөт берген акчаны кошуп туруп алып койсоңуздар болот. Ошону дагы доверенность аркылуу мага доверенность жөнөтсөңүздөр, албетте бул кыйын бир эме. Кыйын иш, бирок бул бүтө турган иш. Буга чейин мен тажрыйбам бар. Бүтүргөнмүн. Буга чейин Унара деген айым Якутиядан туруп алган, колдонгон. Азыр мына Дастанбек деген бала, Белек деген бала, анан Узакбай деген бала, алар дагы ошол эме менен колдонуп, пайдаланып, азыркы учурда алардын үйлөрүнүн документтерин даярдоо процесстери болуп атат. Буюрса жаңы аптада бүтүп калат. Алар дагы үйлүү болуп калат буюрса. Эч кандай бир тоскоолдуктар жок болсо, алар үйлүү болуп калат, достор. Ошол эле мат капиталдын эмеси менен. Бирок кээ бирки адамдар чалат, дос, мага арзаныраак үй таап бергин, ошону акчам чыгарып алайын дейт. Жок, андай болбойт, достор. Мен андай нерсеге аралашпайм. Эгерде сиздер чыныгы ошол үйдү алып туруп жашай турган болсоңор, ошондо албетте мен сиздерге сөзсүз жардам берем. Эгерде сиздер акчаны чыгарып алыш үчүн эле 70 миң, 80 миң, 100 миңдик үйдү тауып, баасыны көтөрүп 700 миң кылып чыгарып ала турган болсоңуздар, мен кечиресиздер, андай нерсеге барбайм. Себеп бул өкмөттүн акчасы, өкмөт менен кандай десем, шылтоо кереги жок да. Себеп өкмөт бияқта иштейт да. Мындай айтканда бир нерсеңерди чыгарып коет. Эгерде билип калса, алар билип калат албетте. Бул нерсе сөзсүз чыгат бир күн. Ошого кандай десем, биздин тилде азилдашпагыла да. Ошол чыныгы үй ала турган, муктаж болуп аткан адамдар өтө көп. Алардын колунда ошол мат капиталдары бар. Колдоном дегендер бар. Чалып атат азыркы учурда дагы. Алыстан туруп ошол эле доверенность аркылуу мени өкүл кылып коесуздар. Мен өкүл болуп туруп сиздердин биякта кызыкчылыгыңыз менен укугуңузду коргоп, ошол жерде сиздерге
эме кылам, үйдө алып бергенге аракет кылам достор. Азыркы учурда үй тартканы кетип атам. Буюрса сиздерге жакшы эки жериккенен, үйү эскирак болсо дагы жериккенен үйлөрдү барып тартып келем достор. Кимге үй керек болсо чалгыла.